12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айыбыз кут болсун. Момун мусулмандарыбыздын кармаган орозолордо кабыл болсун. Ассаламу алейкум замандаштар, кутмандуу кушулак көңүлдүү күнүңүздөр менен. Өзүңүздөр байкап тургандай эле бул келечек турар жай кооперативинин дагы бир мүчөсү үй алган экен. Мына ошол үй алган биздин үй ээси менен кененирээк сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Саламатсызбы апа? Кутмандуу кушулак көңүлдүү күнүңүз менен. Ыйык Рамазан айы да кут болсун, орозоңуз кабыл болсун. Ушул үйүңүз майлуу сүттүү болсун. Буны кабыл алып коюңуз. Муну мен көтөрүп алайын, сизге оор болбосун. Жүрүңүз. Эми мына куттуу үй алган экенсиз, атайын үйүңүздү көрөлү деп келдик. Я бисмилла. Кутту чечели. Кириңиз апа, сиз кириңиз биринчи. Бисмиллахиррахманиррахим. Майрамыңар кут болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Дайыма ушу жакшылыктын үстүндө жаркырап келе бергиле, ишиңер ийгиликтүү болсун, дагы алга жыла берсин. Ушу иштеген кызматыңар өйдө көтөрүлүп, наамыңар элди, Кыргызстанды сыйлаган жакшы жигиттерден болсун. Сатаңыз келсин. Апа, мына эми куттуу үйүңүзгө келип калдык. Бул келечек турар жай кооперативинин мындай айтканда чогуу иштешкен кызматкерлерибиз. Бүгүн ушул сиздердин үйүңүздөрдү бир көрөлү деп келдик. Ошол үйүңүздөр чынында эле абдан чоң, жакшынакай үйлөрдөн экен. Ошол кызыңыз менен сүйлөшкөндө үйдө апам баарын тааныштырып айтып берет деген үчүн келдик. Рахмат ушу келип келгениңерге. Мен ушу кызым мына бул телевизор аркылуу тааныган экен. Квартирадан квартирага иштеп жүрдү. 2 уулу, 1 кыз, 1 уулу бар. Анын ушул үйдүн азабын тартып канча кыйналды. Анан дагы Кудайым силерди шифа кылыптыр. Сиздерди ушинтип туш кылганга, ушу тамга ээ кылганга мен Кудайга шүгүр, ушу кызыма сиздерге рахматымды айтам. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Чоңдоруңарга дагы, президентиңерге дагы баардыгыңарга жакшы, мен дагы батыр энемин жакшы батамын берем. Дайыма ишиңе ак жолуңар ачык болсун. Дүйнөдө жаралгандын баары асыл дейт, бирок асылдардын эң асылы бул эне дейт. Эненин таманында бейиштин төрү. Ушул биздин бактыбызга бар болуңуз. Ушундай балдарыңыз үй алганда сүйүнүп кубанып батаңызды берип турсаңыз эле болду. Сиздер, менде бала чакам бар. Сизди ушу балдарымдай көрөм. Баардыгыңар жакшы, мондуу жакшы балдардан болгула, ушу келечегиңерди дагы уланта бергиле. Апа, эми биз баягы ыйык Рамазан айында орозо учурунда келе атабыз. Биз да орозобуз. Ооба, сиз да орозо болушуңуз керек, Ошол орозоңуз дагы бир жолу кабыл болсун. Рахмат. Кирип комнаталарды бир тааныштырып чыксаңыз. Бул кандай, бул конок күтө турган комнатабы, бул жатакана кандай, бүт баарын өзүңүз бир ооз айтып кетсеңиз. Шаркан апа, мына бул конок күтө турган бөлмө окшойт, Бул үйдү алганыңыздарда мындай кандай өзүңөрдө мындай сезимдер болду? Ушул там кут болсун. Ооба да, майлуу сүттүү болсун. Ушу келин алсын, кыз берсин, бактылуу болсун, ак жолтой там болсун, жакшы там экен. Ушу тамды алганда келдик байым. Анан мен ушу кызымны иштеп атат, ушул эмесинен дагы көнүштүрүп кетейин деп ушу балдарыман келгем. Апа, эми мына улуу аксакал апа экенсиз, сизде апаларыбыз бар биздин дагы. Мен дайыма сыйлап урматтайм. Сизди апаны көргөндө сүйүнө берем, кубаныпчы. Апамды көргөндөй болуп эле. Ошо да болой. Ден соолукта болуп, оорубаңыз, Ушул балдарыңыздын, кыздарыңыздын небелерин жакшылыкта жүрүңүз. Анан ушул келечек турак жай кооперативине эмне деп айтат элеңиз? Кандай жакшы бир каалоолоруңуз бар? Ушу рахматымды айтам. Ушинтип элге жардам берген сиздерге, ушу президенттерге баардыгыңарга рахматымды айтам. Ушу дайыма ушинтип балдар ушинтип үйдү бүтүшсүн, алышсын. Ушул ишиңерди дагы өйдөлөтүп жыла бергиле. Кыргызстаным өнсүн, өссүн, бактылуу, жакшы Кыргызстандан болсун. Рахмат. Мына апанын батасын да алдык. Демек биздин келечек турар жай кооператив мындан дагы өнүгүп, өркүндөйт деген ойдобуз. Анткени дайыма баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Ушул батаңыздар бизге тие берсин. Ал эми ушул келечек турар жай кооперативинен үй алган биздин мүчөлөрүбүз дагы дайыма ушундай жакшы үйлөрдө, жакшы күндөрдү кечирип жүрө берсин, Ошондой болсун, сада болой. Анан бул конок үй экен, эми кийинки комнаталарды менен таанышсак, Жүрүңүз апа. Бул балдар жаткан комната экен, Жылуу элеби? Муну батарейкалар баары жакшы иштейт да, Жылуу экен, жакшы экен, жакшы экен там. Көчүп келгениңерге канча болду? Эменде 3 ай болуп калды. 3 ай болуп калдыбы? Көнүшүп калдыңыздарбы? Көнүп калдым мен. Ишке келек деле болчумун да. Жакшы. Аны ушу кызымдын эмесин көрөйүн. Кайсы жактан келдиңиздер ошондо? Тартып жүрдү садаган кетейин. Анан ушулар
ушу баласы менен бактылуу болуп келин алып кыз берип дегенде бактылуу болуп ушу тамдын ыратын көрсүн деп тилеймин. Ушу сиздерге да баардыгыңарга рахматымды айтам, садаң кетейин. Сиздерден мен да балдарым бар. Рахмат. Батаңыз кабыл болсун. Көп жылдан бери ушул иштеп жүрөт. Эки баласы жаш болчу. Менин колумда жүргөн. Анан кийин балдары чоңойду. Эситкел ушу квартирадан квартира айтып атпайм, квартира. Квартиралар башка бирөө эле төлөп жүрдү ыйлап жүрдү бай. Анан ошонун мээтин актарды ушу телевизоруңарда чыгып калыптыр келечекте рекламадан. Аны көрүп алып анан кийин издейт экен. Аны издеп канчалык убара болду. Тамды алдыңбы деп кыйкырам. Жок, мына бул там жакты, бул там жакпады деп ошентип жүрө беришти. Анан кийин ушу насип экен, ушу тамга тушар болду. Жакшы там экен. Ушу дагы кут болсун, майлы сүттүү болсун, айтып атпаймынбы? Өйнү өссүн, балалы чакалы болсун. Ыйлаганы артка кетсин. Жакшы сый менен сиздерге окшогон бала чакам менен сүйлөшүп, рахаттанып жүрө берсин. Ошондой эле болсун. Мен ушуну тилейм ушуну. Кайсы жерден келдиңиз апасыз ошондо? Мен Токтогулдан, Телман деген жогору жагынан. Токтогулдан экен да? Токтогул. Токтогулда канчалаган мыкты инсандар бар, жакшы кишилер бар аяктан. Ошо Токтогулдан келдим. Токтогул. Мына эми үйгө келип азыр өзүңүз дагы бир балаңыз дүйнөгө келгенде бир башкача болуп атсаңыз керек. Күйлүү болуп атса. Ошо мурун ыйлап келгенде көрчүмүн да. Акча төлөчү, акча тапчу эмес. Анан кийин кичинекейлер баягы бири-бирин окуатынан кийим кечесинен жетишпейт экен. Ошентип ыйлактап жүрдүк. Ошол Кудайым шыба кылды окшойт, ушу тамга шыба тушар болду. Тамы жакшы келгенде алдым дегенде эле сүйүнүп келгем. Ошомойдон сизге сүйүнчүлөгөндө кандай болдуңуз? Үй алды, келиңиз дегенде баргым келди да. Барайынчы ушу көрүп келеди. Ушу эң эле эмем ушу болчу. Тиги эмерек да. Азапты тартканда, анан кийин ушул Кудайым иштеп минетин актады окшойт, Сивениде иштеп жүрдү. Анан ошентип атып акчасын айлыгына эметип атат. Чогултуп туруп алган экен да, Ооба, чогултуп алыптыр, неме деди? 2 миллион. Беле? Ошондой акча калыптыр. Кызыңыз өзү ошол жумушка байланыштуу, шартка байланыштуу үйдө болбойм, апам бар деген үчүн сизден эле бата алып кетели деп келдик да. Ошонун ишине тырышып эле күйүп эле таң азандан кетет. Кечинде келет. Анан өкүтүп эме кылып мейли деп анан мен дагы кетишим керек да деп отурам ошо. Сиз кетпеле болуңуз, жашынакы үй турсаңыз эмне кыласыз? Бала чакам бар да, неберелер бар. Мындан ары да ошо ишиңер ийгиликтүү болсун. Небере чөйрөлөр дагы чоңоет, ана да там алат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, Кыргызстан өнүксүн, ак жолтой жыл болсун, Норузубуз мынакей жакшы Норуздун эмесинде келтирсин. Ороз айында келип. Ороз айында деген. Ороз айыбыз кут болсун. Рахмат. Айтканыңыз келсин апа. Сизге дагы ден соолукту каалайбыз.